Elibizde el başı bolguça su başı bol dep байыртан айтылып келет. Мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланып калууга мамлекет бардык күч аракеттерин жумшап жатат десек болот. Кытай Эл Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы Датка Гемин көмөк чордонунун жана түштүктөн түндүккө тартылуучу 500 киловаттык зым чубалгаларын куруу үчүн түзүлгөн келишим бул аракеттерди таасын далилдеп турат. Кытай мамлекетинен тартылган инвестиция Кыргызстандын энергетика тармагын өнүктүрүүгө дем берип, эл аралык кызматташуу тажрыйбасын байытууда. Жогоруда белгиленген долбоор үчүн 389 миллион доллар насыя узак мөөнөткө 20 жылга алынган. Датка Гемин көмөк чордонунун курулушунун аякташы өлкөбүздүн энергетикалык алкакчасын түзүүгө мүмкүнчүлүк берди. Эми Кыргызстан коңшу мамлекеттерден энергетикалык көз карандылыктан арылуу менен эң негизгиси өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кыла алды. Бул Кыргызстандын эгемендүү өнүгүү жолундагы зор окуя болуп калды. После завершения вот этих объектов, Датка Гемин и подстанции Гемин, у нас будет в Кыргызстане собственное энергокольцо. Ар бир өлкөнүн экономикасын алдыга илгерилетчү өндүрүш тармагы болот. Кыргызстан үчүн энергетика дал ошондой тармак. Ири гэстерди, электр линияларын куруу азыр негизги багыттардын бири. Айрыкча Нарын дарыясын бойлото ири гэстерди куруу өзгөчө мааниге ээ. Кыргызстан келечекте өз муктаждыгын гана толук канааттандырбастан энергетика экспорттоочу кубаттуу мамлекетке айланууга толук шарттар бар. Кеп чындыктан бузулбайт эмеспи? Эгемендүүлүккө жетишкен алгачкы дээрлик 20 жылдын ичинде энергетика тармагына тийиштүү көңүл бурулган эмес. Апрель революциясынан кийин гана мамлекет энергетикага чындап көңүл бөлө баштады. Президенттин демилгеси менен акыркы жылдары энергетикага ири инвестициялар тартылып, улуттук ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Кыска мезгилдин аралыгында эле мындай аракеттер натыйжасын бере баштады. Алсак, акыркы жылдары эле бир топ көйгөйлүү маселелерди чече алдык. 2011 жылы буга чейин коңшу өлкөдөн электр менен камсыздалып келген Лейлек, Сүлүктүү эли үчүн Айгүл Таш Самат жогорку чыңалуудагы электр линиясын пайдаланууга бердик. Ага уда Самат подстанциясы курулуп пайдаланууга берилди. Ошентип, алыскы Баткен облусунун эли Тажикистандан энергетикалык жактан көз каранды болбой калды. Андан соң Базар Коргондо Датка подстанциясынын курулушун баштап, ийгиликтүү аяктадык. Ага уда Гемин подстанциясын баштаганбыз. Өткөн жылы Гемин көмөк чордону белгиленген мөөнөтүндө бүтүрүлүп, пайдаланууга берилди. Анда коюлган жабдуулар техниканын акыркы жетишкендиктерин колдонуу менен жасалгандыктан сапаты мыкты жана колдонуу мөөнөтү узак. Жабдууларды иштетүү толук автоматташтырылгандыктан компьютер менен башкарылып, адам күчү талап кылынбайт. Мында иштеген кызматкерлер үчүн бардык шарттары бар имараттар жана үйлөр салынган. Таза, жарык бөлмөлөрдө иштөө көңүлдү көтөрүп, жакшы маанай түзүп турат. Зым чубалгылар тартылуучу темир мамыларды орнотуу өтө татаал, бийик тоолуу шарттарда жүргүзүлдү. Темир мамылар алдын ала түзүлгөн долбоор боюнча жер шартына ылайыкталып, Кытайда жасалып, жеринде кураштырууга ыңгайлаштырылган. Бул долбоорду ишке ашыруу милдети Кытайдын ТБИА компаниясына жүктөлгөн. Анткени эл аралык иштерде ал бай тажрыйбага ээ болуп, бир кыйла мамлекеттердин татыктуу баасын алган.
Эки өлкөнүн кызматташуусунун алкагында биз кыргызстандыктарга бир топ жардам көрсөтүп жатабыз. Биздин TBA компаниясы алган милдеттемелерин сапаттуу жана өз мөөнөтүндө аткарууну дайыма алдыңкы планга коюп келет. Темир мамырларды орнотуп, кубаттуу зым чубалгыларын тартуу менен анын табигаттын ар кандай шартында бекем жана туруктуу иштешин камсыз кылууга биз бардык аракетибизди жумшап жатабыз. Биздин аткарган иштерибиз жогорку сапатта болгондо гана биз силердин элиңердин алкышына ээ болобуз деп ойлойм. Деңиз деңгээлинен 3000 метрден ашык бийиктикте курулуш иштерин жүргүзүү өзгөчө оор. Жөө адам эмес, кийик араң башчу жалама зоо аскаларда темир мамылар үчүн тереңдиги 3-4 метр келген аңгектер казылып, темир арматуралар төшөлүп, бетон коюлуп, андан кийин гана мамылардын буттары бекитилет. Мамылардын бийиктиги 64 метрге чейин жеткендиктен, аны кураштырып орнотууда бийик тоолорго техника бара албагандыктан, көптөгөн жумуштар адис адамдардын кол күчү менен аткарылды. Зым чубалгаларын тартууда баш айланткан бийиктикте иштеген жумушчуларды карап туруп, алардын жогорку чеберчилигине баа бербей койбойсуң. Кытай адистери буга чейин Тажикистан, Афганистан сыяктуу биздикиндей тоолуу шартта иштөө тажрыйбасына ээ болгондуктан, Кыргызстанда да мындай иштерди аткаруу жаңылык болгон жок. Карагай чер, жыш жайгашкан токойлорго туш келгенде кичинекей жасалма тик учакты пайдалагандыктан токойду кыюу зарылчылыгы болгон жок. Энергетиктердин шарапаты аркасында бийик тоолорго автотранспорт жүрүүчү жолдор салынды. Мунун өзү жайлоого мал чыгарып жүргөн адамдар үчүн да ыңгайлуу болуп калды. Буга чейин алар боз үйлөрүн атка жүктөп, көчүп жүрүшсө, эми автомашиналар менен ташууга мүмкүнчүлүк алышты. Мындайча айтканда, Датка кемин подстанциясынын пайдаланууга берилиши жалпы Кыргызстандын экономикасы үчүн мааниси абдан чоң. Датка кемин, Чүй, Бишкек, Ысык көл, Нарын аймактарын электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылып турат. Кийинки максат Камбар ата бир ГЭСинин курулушу менен катар чакан ГЭСтерди куруу. Негизи республиканын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылган, Кыргызстандын гидроэнергетикалык потенциалын өздөштүрүү жана аба электр линияларын куруу өлкөбүздүн энергетика тармагын өнүктүрүү программасынын негизги багыты болуп саналат. Кыргызстан суу башындагы мамлекет. Биз мына ушул табигат тартуулаган суу байлыктарын натыйжалуу пайдаланууга тийишпиз. Ошондо элибиздин турмушун жакшыртып, экономикабызды алдыга илгерилете алабыз. Эң негизгиси, Кыргызстанда электр кубаты эл кенчине айланып, жаркын жашообузду камсыз кылышы керек. Бул үчүн бийлик башчылар гана эмес, жалпы элибиздин колдоосу жана кол кабышы керек. Ошондо гана чакан мамлекетибизди, гүлдөгөн Кыргызстанга айлантуу максатыбызды ишке ашыра алабыз.